Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barыңызға белгілі болғандай эле азыр Зилхиджа айы жакындап калды. Бүгүн 27-чи Зулкайда болсо, дагы 2-3 күндөн кийин ай көрүнсө, иншалла Зулхиджа айы башталат. Бул Зулхиджа айы жер жүзүндөгү ошо Зулхиджа айынын башкы 10 күндүгү эң улуп күндөр, эң Аллах Таалага сүйкүмдүү күндөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, адам баласынын кылган ибадаттарынын Аллах Таалага эң сүйкүмдүү, эң жакшысы бул ошо Зулхиджа айынын 10 күндүгүндө кылынган дейт. Алымдар айтышат, бул Зулхиджанын 10 күндүгү, күндүзгү күндөрү Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн да жакшыраак. Рамазандын түндөрү жакшыраак, бирок күндүзгүсү болсо Зулхиджа айынын күндөрү жакшыраак. Негизги мурунку үммөттөр, мурунку коомдор көп жашаган, өмүрлөрү узун болгон. Мисалы үчүн Нух алейхиссалам 950 жыл жашаган. Ошентип, ошодон баштап эле өмүрлөрү кыскарып келатат, бирок биздин үммөттүн өмүрү бул эң кыска өмүр, эң аз жашайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, 60-70 ортосундагы жашта. Бирок Аллах Таала фазилетинен, неаматтарынан бул үммөткө ушундай маусимдерди, кээ бир мындай убакыттарды берген, аз гана убакытта көптөгөн сооптурга, ошол үммөттөргө жетишпеген сооптурга жетишүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошолордун бирине бул Зулхиджа айынын 10 күндүгү. Ошон үчүн ошол Зулхиджа айында кандай гана ибадаттын түрү болбосун көбөйтүү керек. Зулхиджанын башкы 10 күндү, айт күнгө чейин 9 күндүгүндө орозо кармоо болсун, зикир кылуу болсун, Куран окуу болсун, садака болсун, тууган урукту зыярат кылуу, кыскасы кандай гана жакшы ибадаттын кандай гана түрү болбосун, ошол Зулхиджанын 10 күндүгүндө көп кылганга аракет кылыш керек. Жана ошондой эле Зулхиджанын 9-күнү бул Арафа күнү. Билесиздер, Арафат күнү орозо кармаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Арафат күнү орозо кармаган бул не? Bir жылдык өткөн жана келе турган күнөөлөрдү кечирилүүсүнө себеп болот деди. Өткөн жана bir жылдык келе турган күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот. Демек, бул аз күндөр калды. 2-3 күндөн кийин Зулхиджа башталат. Ушундай улуп күндөрдү текке кетирбестен, колдон келишинче ибадаттын бардык жакшылыктардын бардыгын күчөйтүү менен аракет кылышыбыз керек. Билбейбиз биз канча жашайбыз. Бирөөбүз 30 жыл жашайбыз, бирөөбүз 40 жыл. Кыскасы, өмүрүбүз көп болсо 100 жыл жашайт турабыз. Кыска өмүр. Бирок Аллах Тааланын фазилети ушундай кыска өмүр берсе дагы, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берди. Ошол күндөрдө ибадат кылып калсаң көптөгөн соопторго жетишесиң. Демек биз ушу Зулхиджа айынын 10 күндүгүнү колубуздан келишинче ибадат менен өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Жана бул Зулхиджа айында Арафа күнү айттык. Арафа күнү орозо кармай турган болсо, bir күн орозо өткөн 1 жылдык жана келе турган 1 жылдык күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот. Эми ошол Зулхиджа айында 10 күн айт күндөн баштап курбандык чалуу. Эң чоң ибадаттардан бул курбандык чалуу. Ошол курбандыкка байланыштуу шариятта кээ бир өкүмдөр бар. Ошолор жөнүндө ар бир мусулман, курбандык чала турган мусулман өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Ошого байланыштуу иншалла бүгүн ошол курбандыктын өкүмдөрү жөнүндө Хафиз ибн Хаджар рахимахуллахтын Булугул Марам деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадис жыйнагы бар. Хадис өкүмдөрүнүн жыйнагыны чогулткан китеп. Ошол китептен буйруса, курбандыктын өкүмдөрүнө байланыштуу маселелерди окуп өтөбүз. Биринчиден маселелерди иреттеп катарынан айтып кетебиз. Биринчи маселе, курбандык жөнүндө сахих Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан курбандыктын фазилети жөнүндө бир да сахих хадис келген эмес. Ким курбандык кылса мындай болот, курбандык кылса мындай болот деген фазилет жөнүндө хадис келген эмес. Бирок аятта келген. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wat'imul ba'sal faqir." Аллах Тааланын ысмыны дейт, ошо белгилүү күндөрдө өзүңөр чалган курбандыктардын сойгонуңарда Аллахтын ысмын эскерип, Аллахты улуктагыла дейт. Демек, курбандык жөнүндө бул аят келген, сахих хадис келген эмес. Экинчи маселе, садака менен курбандыктын айырмасы бар. Бир адам кой союп болсун, уй союп болсун, төө союп болсун, анын этине садака кылам десе, адамдарга этине садака кылам десе, бул өзүнчө маселе. Анан курбандыктын өкүмү башка. Курбандыктан максат эмне? Курбандыктан максат ошол жандыкты союп, каныны чыгарып, Аллахты улуктоо. Курбандыкта эт максат кылынбайт. Садакада эт максат кылынат. Бир уй союп, кой союп, не кыласың?
ошону адамдарга, кедейлерге таратып, ошол эттин артынан сооп үмүт кыласың. А мында болсо эмне? Курбандыкты кан чыгаруу менен, Аллахты улуктоо менен Аллах Таалага жакындайсың. Демек, бул жерде эт максат эмес. Мындан улам бирөө курбандык чалган болсо, курбандык чалгандан кийин кан чыгарды да, болду, анын курбандыгы кабыл болду, мындай эсеп болду шариятта. Анын этине бирөө урдап кетсе да, ит жеп кетсе дагы, ал курбандык чалды болуп эсептелинет. Демек, курбандыктан максат Аллах Тааланы кан чыгаруу менен улуктоо болуп эсептелинет. Бул эң негиздүү шариаттагы ибадаттар. Аллах Таала Куранда айтат: "Фасалли ли раббика ванхар", Раббың үчүн намаз окугун жана курбандык чалгын деди. Жана Аллах Таала башка аятта айтат: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин". Айткының, менин намазым, чындыгында намазым, жана ажылыгым, курбандыгым, жана жашоом да, өлүмүм да жалгыз Аллах Таала үчүн. Ла шарика лах, бул нерселерде эч кимге шерик кошпойм деди. Демек, курбандык деген, кан чыгаруу деген бул шариаттагы эң негиздүү ибадаттардан. Ушул кан чыгаруу ибадатты бул биз исламда эле эмес, башка диндерде, адашкан диндерде да бар. Мисалы үчүн, жин шайтанга сыйынгандар болсун, буддисттер болсун, көз ачыктар, бакчылар болсун, бирдекелерди улуктап кан чыгарышат. Бизде деле билесиздер, теңирчилер башкалар таштар ата, тигинде мындай деген жерлерге барышып кан чыгарышат. Ал кан чыгаруудан максаты эмне? Өздөрүнүн ошо сыйынган нерсени улуктоо. Шариатта дагы ушул бул эң негиздүү ибадаттардан. Демек, бул кан чыгаруу жалгыз Аллах Таалага арналыш керек. Кан чыгаруу ибадаты. Андан кийинки маселе курбандыктын өкүмү. Курбандыктын өкүмү жөнүндө иншалла хадис келет. Бирок курбандыктын өкүмүндө талаш бар алымдардын арасында. Бул важиппи, сөзсүз түрдө кылыш керекпи, же сүннөт, бекемделген сүннөтпү, же жөн эле сүннөтпү деген маселе бар. Андан мурда курбандык, эгерде бир адам сүннөт деп билсе дагы курбандыктын өкүмүндө, важип деп билсе дагы, эгерде бир курбандык сатып алып, белгилеп койгон болсо, ушу уйду соем, ушу койду соем деп курбандыкка ниет кылып сатып белгилеп койгон болсо, ал үчүн важип болуп эсептелинет ошо. Түшүнүктүбү? Курбандык келерден мурда, 10 күн мурда, 20 күн мурда кой сатып алды, же уй сатып алды, ушуну курбандыкка чалам деди. Демек, бул тайын деп коет. Бир жандыкты курбандыкка белгилеп койгон болсоң, андан аны союш важип болуп калат. Ал назирдин өкүмүндө болуп калат. Түшүнүктүбү? Эми ошол курбандыкты белгилеп койгон болсоңуз бир эмени, анын бир нече өкүмдөрү бар. Белгиленденден кийин эмне болот? Биринчи өкүмү, эгерде белгиленген болсо, аны союш важип дедик. Бул 4 мазхабта да ушундай айтышат. Экинчи маселе, эгерде бир эртерээк кочкор сатып алдыңыз, уй сатып алдыңыз, белгиленди да, аны союш важип болуп калды. Белгиленгенден кийин ошого жана жараксыз боло турган айыптар болуп калды. Буту сынып калган болсо, көз көрбөй калды, бир оору келип калган болсо, анда ал жараксыз кылбайт аны. Негизи курбандыкта жараксыз эмени сатып алсаңыз болбойт. Сатып алгандан кийин, белгиленгенден кийин сиз таза оорукчан эмес, чолок эмес сатып алдыңызбы? Белгиленгенден кийин оору келип калган болсо, андан аны сойсоңуз жарактуу болуп эсептелине берет. Анткени ал оорусуз малында сатып алдыңыз. Экинчиден, бир өзү ошо сатып алган киши өзү себеп болуп калган болсо, ошонун оорукчан болуп калуусуна, жандыгынын. Бирок атайлап кылган жок. Кокустуктан бир жерин бутуну сындырып алды, кокустуктан. Кокустуктан бир уруп көз көрбөй калды. Андай болсо дагы курбандыгы жарактуу боло берет. Төртүнчү маселе, эгерде белгилеп койгон жандыгыңыз курбандыкка, анын союш важип дедик, ал бооз болуп кала турган болсо, уй болсун же кой болсун, бооз болуп калып сойгонго чейин тууп кала турган болсо, анда алымдар айтат, ошол сойгон ичиндеги баласын да союш важип дейт. Түшүнүктүбү? Анткени ал назир өкүмүндө. Тиги бардыгы курбандыкка арналган ал. Тууп кала турган болсо, тууганын дагы союш керек. Бул эмнеге дегенде, жандыктар ичиндеги нерсе энесин ээрчийт, энесинин өкүмүн алат. Зекет бабында дагы коюн эсептегенде зекеттин козулары 1 жыл айланбаса дагы энесиге кошулуп эсептелинет саны. Умар радыйаллаху анху айтат: "Удду алейхим сахла", силер козуларын да кошуп эсептегиле деди. Демек, асылга, негизги энелерине кошулуп эсептелинет. Эгерде кийинки маселе, ошол бир курбандыкты сатып алып белгилеп койгоңуздан кийин качып кете турган болсо, кийин курбандыктын убакыты өтүп кеткенден кийин ошону табып алды. Жоголуп кетти да, качып кетти, жоголуп кетти.
Курбандыктын убакыты өтүп кеткенден кийин табылып калса дагы аны союш важип дейт. Анткени ал эмне? Ал назар иретинде кетет. Эгерде бир койлордун арасынан бир кочкорунду бирдекесин белгиледи, ушуну соем деди. Ушуну соем деп туруп курбандыктын убактысы келгенге чейин унутуп калган болсо, бирөөсүн белгиледим, бирок кайсы экенин унутуп калдым десе да, анан курбандыкты башка ордуна башка бирөө бир эме союп атат. Кийин эстеп калды. Курбандыктын убакыты өтүп кеткенден кийин, мен мону белгилеген экенмин деп эстеп калган болсо, ага эмне ошону союш важип болот деп айтышат аалымдар. Түшүнүктүүбү? Кийинки маселе мусафир адама, сапарда жүргөн адам үчүн курбандык кылабы, кылбайбы дегенде, бул аалымдардын арасында талаштуу маселе. Туурары кой, Аллах алам, мусафир адамдагын колунда бар болсо, ал эмне айырмасы жок. Курбандык кыла берет. Сапарда жүргөн болсун, кайсы жерде болгон болсо. Андан кийинки маселе. Өлгөн адам атынан курбандык чалса болобу, болбойбу? Өтүп кеткен атаңыз бар, өтүп кеткен башка бирөө бар. Ошонун атынан курбандык чалса болобу, болбойбу дегенде, бул аалымдардын арасында талаштуу маселе. Кээ бир аалымдар айтат, эгерде осуят кылган болсо, сойсоң болот дейт. Мен өтүп кетсем, артыман мага курбандык чалып тур депсе, анда болот деп айтат. Кээ бир аалымдар айтат, такыр болбойт дейт. Кээ бир аалымдар айтат, жалпы эле болот дейт. Туурара кой, Аллах алам, бул жерде далил жок. Анткени ибадаттар тавкифия. Өлгөн адам артынан курбандык чалган деген эч кандай далил жок. Сунан Тирмизиде келет хадисте. Али радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан курбандык чалып, Аусани наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз мага осуят кылды ушуну деп айткан. Ушуну далил кылышып өткөн адамдардын атынан курбандык чалса болот деп кээ бир аалымдар айтышат. Бирок бул хадисти Тирмизи рахмаллаху даиф деп айткан. Ибнул Мулаккин, Ибнул Каттан деген бир нече аалымдар сахих эмес, даиф хадис деп айткан. Анткени иснадында эмне белгисиз адамдар бар. Шарик ибн Абдуллах деген адам бар, даиф, дагы кээ бир даиф кишилер бар. Ошон үчүн эмне бул хадис сахих эмес. Ошон үчүн туурары кой, Аллах алам, өлгөн адамдын артынан курбандык чалынбайт. Буга далил эмне? Жана хадис даиф деди. Сахабалар, табииндер кылган эмес. Демек эмне? Бул ибадат тавкифи. Андай өлгөн адам артынан кылынбайт. Бирок бир маселе. Эгерде бул талаштуу маселе болуп атпайбы? Эгерде осуят кылган адам, атасы осуят кылып кетип атса, мен өлгөндөн кийин курбандык кылганда мен атыман да курбандык кылып тур дей турган болсо, ошол атасы жанагы ойду кармана турган болсо, осуят кылса болот, курбандык чалса болот деген ойду, ошол аалымдардын оюн кармана турган болсо, өзүнүн акчасына мен мына өлгөндөн кийин мал мүлкүм калып атат, менин атыман курбандык чалып турасың десе, анда эмне аны кылып аткарып туруш керек болот. Түшүнүктүүбү? Эгерде атасы өзүнүн акчасынан кылып атса, баласы дагы ошол ойду кармана турган болсо, анда эмне осуятын аткарыш керек болот. Андан кийин дагы бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки койду союп, бирөөнү өзүнүн атынан, бирөөсүн үммөтүнөн дейт да. Бул хадисти дагы өлгөн адамдын артынан кылса болот дегендер далил кылат. Анткени үммөтүнүн ичинде өлгөндөр да бар деп айтышат да. Бирок туурары кой эмне? Өлгөн адам артынан кылса болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул хас, өзүнө гана тиешелүү. Анткени пайгамбарыбыздан кийин сахабалар ал нерсени кылышкан жок. Эми хадисти окуй турган болсок, биринчи хадис. Ананис ибн Малик анна набий саллаллаху алейхи вассалам кана юдахи бикабшейн амлахейн акранейн ва юсамми ау юкаббир ау яда риджлаху ала сифахихима. Анас ибн Малик радыйаллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курбандыкта эки ак мүйүздүү кочкорду курбандык кылат эле дейт. Жана курбандык кылганда бисмилла, Аллаху акбар деп айтат эле. Жана койду мындай сол жагына жаткызып, бутуну коюп өзү сойчу дейт. Бул Бухари Муслимде келген сахих хадис. Жана бул риваяттын ар кандай башка риваятта саминайн деп келет. Саминайн деген семиз болчу кою дейт. Экөө тең семиз. Жана баалуу болчу дейт. Ал курбандыгы баалуу болчу дейт. Негизи азыр келет иншалла бул сүннөт, семиз баалуу болушу бул сүннөт. Биринчиден маселелер. Кайсы нерселерден курбандык чалса болот? Кайсы жандыктардан дегенде чарбалчыл жандыктар. Алар кайсылар десе, төө, уй менен кошо эмне топоз да кирет. Бул топоз уйгудун өкүмүн алат экенде талашсыз ижма бар. Ибн Мунзир деген алмайсы. Үчүнчүсү койдон, анан эчкиден. Ушул нерселерден курбандык чалса болот. Жылкыдан курбандык чалса болбойт. Андан башка жаныбарлардан курбандык чалса болбойт. Курбандык демек төөдөн чалынат, уйдан чалынат,
жана койдон. Кой эчки. Кой менен эчкинин өкүмү бир, топоз менен уйдун өкүмү бир. Ал эми кантип союлат дегенде союлуу жолу. Кой менен уйлар алар жаткызылып кайдымгыдай биз билгендей эле сою жол менен союлат. Ал эми төө болсо тургузуп туруп, сол бутун байлап туруп, нахр деп коет. Нахр деген мына мойнунун түп жагына бычак сайып эметет, тургузган абалда. Ушул сүннөт болот. Төө менен менеке. Андан кийинки сүннөт маселелер, курбандыкты союп аткандагы сүннөт маселе. Биринчи тасмия, бисмилла деп айтуу сүннөт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла та'кулу мимма лам юзкар исмуллахи алейх." Силер Аллахтын аты эскерилбеген жаныбарлардан союлгандардан жебегиле деди. Жана ошондой эле жана хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбандыкчаларда эмне деди? Бисмилла деп айтты. Андан кийин Аллаху акбар, бисмилла Аллаху акбар деп айтуу бул дагы сүннөт. Андан кийинки сүннөттөр эмне? Койду сол жагына, сол тарап жагына жаткызып, куланы каратып союу, ушул сүннөт. Алтынчы кийинки сүннөт эмне? Куланы каратып жаткызуу. Башка жакты каратпастан. Жетинчи сүннөт: Аллахумма тaqabbal minni wa amman yudahhi anhum. Аллахым, муну бизден жана менин үй бүлөңүздү да соуна шериктик кылып алсаңыз, Аллахым менден жана үй бүлөмдөн кабыл кыл деп, курбандыгыбызды кабыл кыл деп дуа кылуу, бул дагы сүннөт. Жана ошондой эле Аллахумма минка ва лака. Аллахым, бул менден сага деген сөздү айтуу дагы сүннөт. Бул Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхудан ушундай келген. Андан кийинки маселе: кайсы жандыкты сойгон жакшыраак? Төө сойсо жакшыбы, уй сойсо жакшыбы, кой сойсо жакшыбы дегенде, бул да адамдардын арасында талаштуу маселе. Туурараагы Аллах алам бул биринчи төө сойгон жакшыраак. Андан кийин төөгө жетпесе, эмне уй сойгон жакшыраак, уй болбосо анда кой сойгон жакшыраак. Неге дегенде, биринчиден Алымдардын арасында ижма бар, талашсыз. Ажылыкта хади деп коет. Ажылыкта кан чыгарууда бул курбандыктан башка. Төөнү сойгон жакшы дешет да. Негизи ошон менен курбандыктын өкүмүнө алымдар бир амал кылышат. Экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким жума күнү эрте мешитке келе турган болсо, ага төөнү садака кылгандай сооп берилет. Андан кийин келгенге уйду садака кылгандай. Андан кийинкиси эмне? Койду деп. Демек, төөнү кылган жакшыраак. Андан кийин бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки койду кылды деп атпайбы, эки койду сойду. Пайгамбарыбыздын кылганы жакшыраак деп айтышы мүмкүн да бирөө. Бул башка маселелер сыяктуу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде бир амал жакшыраак болсо дагы үммөтүнү кыйнабаш үчүн, же болбосо бул дагы болот экен деген эмеде баяндаш үчүн ошол андан жакшыраак болбогонду дагы кыла берет. Кийинки маселе: семиз койду союу дагы бул сүннөт. Семиз койду союу же семиз уйду. Семиз дегенде эки абал. Сүннөт эртерээк алып ошону багып семиртүү, бул өзүнчө сүннөт. Эгерде ага жетишпей калган болсоң, сатып алган кезиңде дагы семизин алган, бул сүннөт. Неге дегенде, бул канчалык кымбат, канчалык баалуу боло турган болсо, ошончалык Аллах Таалага сүйкүмдүү болот. Азыр келет андан кийин маселе. Жана ошондой эле баалуусуну, кымбат баалуусуну алган жакшыраак. Аллах Таала Куранда айтат: "Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналуху тақва минкум." Аллах Таала курбандыңардын канын дагы этини да албайт дейт. Бирок эмне? Силерден таквачылыгыңарды алат. Ким канчалык улуктаса Аллах Тааланы, ошончолук деңгээлде баалуу семизини соет. Эгерде бир сыйлаган коногуңуз келе турган болсо, мисалы жөнөкөй эле мисал, сыйлай турган коногуңуз келе турган болсо, ага колуңуздан келишинче жакшысын кылганга аракет кыласыз да. Бул Аллах Тааланын шаайр, белгилүү болгон ибадаттарыны улуктоо, бул жүрөктүн таквачылыгынан. Айттык, сүннөт семиз эртерээк алып семиртүү, же болбосо семизин алуу. Жана ошондой эле баалуу, кымбатыны алуу, бул сүннөт. Андан кийинки хадис Айша риваят кылып атат: "Амара бикабшин акран أيطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحذ المدينة ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ак кочкорго буйруду дейт. Ак кочкорду табып келүүнү буйруду дейт.
Ал кочкор кандай эле буттары кара болчу, мына ич жактары, курсактары карараак болчу. Өзү өңү ак болчу дейт да. Ошону жаткызып бисмилля деп сойду дагы, андан кийин ey Allah'ım муну Muhammad'dan жана Muhammad'ın үй бүлөсүнөн жана Muhammad'ın ümmetинен кабыл кылгын деп айтты. Бул хадиске байланыштуу маселелер курбандык чалууда өңүнүн айырмасы барбы жокпу дегенде, бул да аалымдардын арасында талаштуу маселе. Туурара кой, ак койду союу бул сүннөт. Ак койду сойсо жакшыраак. Кочкор болсун, кой болсун, ак өңдө болсо. Анткени эки хадисте да келип атат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атайын агыны максат кылып тандап атат. Демек ак болсо бул жакшыраак. Ал эми кайсысы жакшыраак? Ак болсо, арыгыраак, арзаныраак болсо жакшыбы, же башка өңдүү болсо, кымбатыраак, семизирээк болсо кимиси жакшыраак десе, аалымдар айтат, кымбатыраак, семизиреги жакшыраак дейт. Экөө бирдей болуп атса, анда эмне? Агы жакшыраак. Кийинки маселе койду союп атканда, курбандыкты союп атканда, уй болсун, кой болсун, эмне? Бычакты курчутуп союу бул дагы сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ва иза забахтум фа ахсину зибха." Эгерде сойгон болсоңор, анда жандыгыңарды жакшы сойгула дейт, жакшы жол менен сойгула. Ва юхидда хадакум шафратаху фальюрих забихатаху. Силердин бирөөңөр ошо жандыкты союп атканда бычагын курчутуп, не союп аткан жандыгын эс алдырып сойсун дейт, кыйнабастан сойсун дейт. Демек бычакты курчутуп союу бул дагы сүннөттөрдөн. Кийинки маселе Абу Хурайра радыйаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Дароо эле которуп кете берейин, анткени убакыт көп кетип калат экен эгер хадисти окуй турган болсом. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким кудурети бар болуп туруп, курбандык чалган эмес болсо, анда биздин намазыбызга, айт намазга жакындабасын деп айтты. Бирок бул хадис даиф, аалымдар даиф деген. Имам Ахмад, Даракутни сыяктуу белгилүү хадис аалымдары даиф деп айтышкан. Бирок бул эмне? Абу Хурайра радыйаллаху анху сөзүнөн. Абу Хурайра радыйаллаху анху айткан сөзү сахих. Пайгамбарыбыздан хадис эмес, Абу Хурайрадан айткан сөз сахих. Эми бул жерде эменин өкүмү келет. Курбандык чалуунун. Курбандыкка кудурети бар адамдын курбандык чалуусу кандай өкүмү? Важиппи, сүннөтпү дегенде, бул аалымдардын арасында талаштуу маселе. Туурара кой, Аллаху алем, бул сүннөт. Имам Малик, Имам Шафи, Имам Ахмад үч мазхабтын оюнда ошол сүннөт. Ал эми Абу Ханифа рахмаулла жана Имам Ахмад бир оюнда важип деп айтышат. Важип дегендер аз жогоруда эскерилген хадисти далил кылган, бирок бул хадис даиф. Ал эми сүннөт дегендер кайсы нерсени далил кылган дегенде, сахабалардан Абу Бакр, Умар радыйаллаху анху жана ошондой эле Абу Масуд Бадр ибн Масуд радыйаллаху анху ошолор курбандыкты атайын кылбай кудурети бар, ташташкан. Ошону важип деп ойлоп калышпасын деп. Ибн Хазм рахмаулла айтат, бул сахабалардын арасында талашсыз болгон ижма маселе дейт. Ошол мустахаб, сүннөт экендигинде. Демек, бул сүннөт деген ой туурарак. Эми бул жерде сүннөтпү, сүннөт эмеспи? Сүннөт болсо да, важип болсо дагы негизинде мусулман адам аны аткарганга аракет кылыш керек. Сүннөт болсо да бекемделген чоң ибадаттардан ал. Ал сүннөт экен деген ташташ керек экен деген майында эмес. Кимде ким колунан келип аткан болсо, ошол ибадатты аткарганга аракет кылыш керек. Андан кийинки хадис. Жундуб ибн Суфиян деген сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Курбан айт намазына бирге болдум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фаламма када салатаху бин-нас, намазын окуп бүткөндөн кийин бир койду көрдү дейт. Союлуп жаткан койду көрдү дейт. Сурада: "Мен забаха кабла салах?" Кимде ким намаздан мурда сойгон болсо, анда намаздан кийин бир ордуна сойсун дейт. Кимде ким сой элек болгон болсо, эми намаз бүткөндөн кийин бисмилля деп сое берсин деди. Бул хадисте ошол кайсы убакыттарда союлат курбандык, ошону баяндаш үчүн эскерип атат. Биринчиден, башталуучу убактысы, курбандыктын башталуучу убактысы айт күнү айт намаз бүткөндөн кийин. Айт намаз окулуп бүткөндөн кийин союлат. Ал эми бул кимдерге? Ошол айт намаз окуй турган адамдарга, местный муким адамдар кайсы жерде айт намаз окулса, ошолор үчүн айт намаз бүткөндөн кийин окулат. Бул аалымдардын арасында талашсыз ижма маселе. Экинчиси, айт намаз окубай турган адамдар. Мисалы үчүн, кээ бир жерде кандайдыр бир себеп менен айт намаз окулбай турган болсо, бир чөлдө жүрөт, бирөөсү сапарда жүрөт, ошентип айт намазга окууга мүмкүнчүлүгү жок адамдар. Алар качан соет десе,
алар мындай чамалашып болжол менен эсептешет. Азыркы убакыт айт намазы окулуп бүттүбү, бүтпөдү ушундай убакытта деп. Бүттү деп чамалап туруп эле эмне кылат? Алар дагы сое беришет. Андан кийин айт намазда ошол айт намаздан кийин баштайт дедик. Айт намаздан кийин баштайт. Түнү сойсо болобу, болбойбу ошол союла турган күндөрү, түнү сойсо болобу, болбойбу дегенде бул да талаштуу маселе. Туурара кой, Аллах алам. Түнү дагы сойсо боло берет, күндүзү дагы сойсо боло берет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Яшхаду манафи алейхим ва yazkuru smallahi fi ayyam ma'lumat." Белгилүү күндөрдө деп. Араб тилинде күн дегенде түнүнү да кошуп камтыйт да, белгилүү күндөрдө дегенде. Андан кийинки маселе акыркы убактысы, курбандыктын акыркы убактысы качан бүтөт? Курбандыктын акыркы убактысы биринчи күнү ошо айт күнү, айттан кийин дагы 2 күн. Айттан кийин 1 күн, андан кийин дагы 1 күн батканга чейин. Күн батканга чейин, демек бизде 3-чү айт деп коебу ушунда. 3-чү айт. Айям ташрик эмес. Айям ташрик башка. Айям ташрик айт, андан кийин айттан кийин 3 күн болот айям ташрик. Бул айт күнү, айттан кийин 2 күн. Экинчи күнү күн батканга чейин эмне болот? Сойсо боло берет. Ошол 3 күн сойсо болот. Убактысы ошондой. Акыркы убактысы. Ошол 3 күндүн ичинде түнү болсун, күндүзү болсун, кайсы убакытта болсо дагы сойсо жарактуу боло берет. Кийинки хадис Барра ибн Азиб радыйаллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизде ушундай туруп айтты дейт. Арбаун ла тажузу фи дахая. Курбандыкта 4 түрдүү эмени 4 айып менен сойсо болбойт. 4 айыбы бар, жандыктар сойсо болбойт дейт. Ал-аура ал-байин аураха. Биринчиси эмне? Көзү оюлуп калган болсо деди да. Көзүндө урулуп көрбөй ушундай бирдеке болуп калган болсо, ачык айкын. Вал марида албайн марадуха. Жана ошондой эле ачык айкын бир оорусу болсо. Вал аржа албайн залуха. Жана ошондой эле чолок болуп калган болсо, чолоктугу билинип калган болсо. Вал касира аллати ла танqi. Жана ошондой эле карып калган же өтө арык жандай, эти жок арык болуп калган болсо. Бул сахih хадис. Демек бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбандыкка жараксыз болгон айыптарды эскерди. Бул хадисте келген айыптар бардыгы алымдардын арасында ижма талашсыз болгон маселе. 4 айып. Биринчиси көзүндө айыбы болсо, көзүндө дегенде оюлуп калганында жабылып калган. Бир көзү болсо дагы таш тийип, бирдеке тийип оюлуп калган болсо. Ал сокур болсо болбойт, жарактуу. Эки көзү оюлбаса деле сокур болсо ал жараксыз болот. Демек бир көзү кичине аура деген ушундай жумулуп калганда, жабылып калган. Бир көзү жумулуп калган болсо, жараксыз болса, демек эки көзү жумулса ал жараксыз. Жана ошондой эле көзү көрбөсө ал дагы жараксыз. Биринчи айып ошо көзүндө сокур боло турган болсо, же болбосо жабылып калган болсо. Экинчи айыбы эмне? Ал-марида албайн марадуха деди. Ачык айкын бир оорусу бар. Айлампаш болуп калган болсо, кандайдыр бир оорусу болсо, ачык айкын оорусу бар болгон болсо, ал дагы жараксыз болот. Үчүнчүсү чолок болуп кала турган болсо. Чолоктун чеги кандай дегенде, соо койлор менен басып бараткан болсо, ошолордон кечигип кала турган деңгээлде чологу болсо, эмне? Ал дагы жараксыз болот. Буту үзүлүп кеткен болсо, ал такыр жараксыз. Төртүнчүсү болсо, өтө арык болуп калган. Мындай эти жок, жабышып калгандар бар го кээ бирлер. Оорукчан же болбосо, оорукчан болбосо да картайып калган, чөп жебейт, арык, ошондой эмелер болсо, ал дагы жараксыз. Бул хадисте ушул 4 айып келди. Андан кийин башка далилдерде келген дагы кошумча жараксыз кыла турган 2 айып бар. Ал эмне? Эгерде кулагынын жарымы кесилип калган болсо, кайсы бир кулагынын жарымынан кесиги жок боло турган болсо, ал дагы жараксыз болот. Андан кийинки 6-чы айып бул эмне? Куйругунун жарым кесилип. Куйруктуу койлор бар го, ошо куйрук дегенде жана майлуу куйруктар. Майлуу куйруктар. Ошондой куйруктун кесилип каласа, жарым кесилип кала турган болсо, ал дагы жараксыз болот. Беркинде узун куйруктар бар го, жөн эле эти жок куйруктар. Ал кесилсе эчтеке болбойт. Эти бар куйруктар, жарактуу эме керектүү болгон куйруктар, ошол кесилип калган болсо, жараксыз болот. Демек ушул 6 сыпат, 6 оору, 6 кемчилдик болсо, ошол курбандык жараксыз болот. Бирок андан төмөнүрөөк кемчилдиктер болсо, алар макрух, толук болгону жакшыраак. Ал эми андан көбүрөөк дагы болсо, алар жараксыз болот.
Ушуга салыштыра беребиз да. Ал эми бычылган болсочу, кочкор бычылган болсо, ал дагы жарактуу боло берет. Анын зыяны жок. Бычылган болсо дагы сойсо боло берет. Keyinki hadis Cabir radıyallahu anh rivayet kılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. La tezbahu illa musinna illa en yasir aleykum fetezbahu ceza'ate minad da'n. Sahih Müslim'de gelen hadiste Peygamber aytti. Seler canlıklarda kurbanlık kılganda bir gana tiş saygandardı emen kılgıla dedi. Eğer de tappa kalsalar anda koydon 6 aylıkты soysoңор bolot dedi. Ceza degan 6 aylık. Bu jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık soyula turgandın oşonun jaşlarını bayandap berip atat. Жаштары кандай дегенде, койдуку болсо 6 айдан жарактуу болот. 6 айдан. 6 айлык болгон болсо 6 ай толуп, 7 айга өтүп кетип аткан болуш керек. 6 айлыгы толуп 7 айга. Ал эми уйдуку боло турган болсо, тиш сайган болуш керек. Тиш сайган дегенде ал 2 жашар. 2 жашта тиш саят. Төнүкү боло турган болсо 5 жашар. Алымдар айтат, 5 жашта тиш саят. Эчки боло турган болсо 1 жашар болуш керек. 1 жаштан кем болсо, ал жараксыз болот. Демек ушул Kurbanlıktın жарактуу болгон жаштары ушулар. Кой 6 айдан 6 ай толуп 7 айга өтүп кетип аткан болуш керек. Эчки болсо 1 жашар болуш керек. Уйдан болсо, уй топоздон боло турган болсо 2 жашар толгон болуш керек. Ал эми төөдөн болсо 5 жашар толгон болуш керек. Keyinki hadis Ali radıyallahu anh rivayet kılıyor. Amarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nesteşrifel ayn vel uzun evvelen nudahi bi'avra ve la mukabele ev mudabara ev harma ev sarma dedi. Bu hadiste Ali radıyallahu anh'ı rivayet kılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizde uşunday ayıptуу jandıktardı kurbanlık kılууdan kaytardı dedi. Bu hadis negizde daif hadis. Oşon üçün бұл жөнүндө эскерип өттүк. Жараксыз болгон айыптар бул 6 деп. Мындан башка нерселердин бардыгы жарактуу деп. Keyinki hadiste Ali radıyallahu anh aytadat. Amarani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem en aqum ala bedenihi ev en uqassima luhumaha ve culudaha ve cellalaha alel masakin. Ve alla utiya fi cezaratiha minha şey'en. Muttafaqun aleyh. Ali radıyallahu anh aytadat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin özünün kurbanlıklarına meni ökül kılıp şayladı deydi da tö soygonda. Anın etini bölüp berүүгө, terilerini biröөгө taratууга, кедейлерге таратып берүүгө жана ошондой эле касапчыга эчтеке акысы иретинде бербөөнү буйрук кылды дейт. Бул сахih hadis. Буга байланыштуу маселелер. Биринчиден курбандыкта биринчи маселе. Курбандык кылуучу адам башка бирөөнү өкүл кылып шайлап койсо болот. Бирөөгө акчаңы берип, курбандык алып ордума союп кой депчи. Ал дагы эмне жарактуу болот. Бирок адам өзү кылганы жакшыраак. Өзү сатып алып үйүндө колу менен сойгон жакшы. Кедейлерге бергенден көрүп, берип тараткандан көрүп эмне? Өзү биринчи үйүндө алып туруп, үйүндө бала чакасын көзүнчө союп, өзү колу менен сойгон. Бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Пайгамбар өзү колу менен 2 койду сойчу. Андан кийин бул шариаттагы белгилүү шайыралы, мындайча айтканда шариаттын белгилүү болгон Аллахты улуктоочу ибадаттары. Кээ биркилер ушундайга көнүп калганда жөн эле бирөөгө берип коет, үйүндө такыр курбандык кылбайт да. Балдары ошол нерсени билбей калат. Үй бүлөң ошого тарбияланыш керек. Курбандык кылынат, бул курбан айт, Аллахты улуктай турган күн деп ошол нерсеге бала чакаңда тарбиялаш керек. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн үйүндө өзү колу менен кылган жакшы үй бүлөсүн ошол нерсеге тарбиялаш үчүн. Бирок бирөөнү өкүл кыла турган болсо ал жарактуу болот. Түшүнүктүбү? Жана ошондой эле экинчи маселе, бирөөнү бир касапка сойдура турган болсоңуз, курбандыктын этинен да терисинен дагы союп берген акысы үчүн берген болбойт дагы. Терисини дагы, этини дагы касапка мына союп берсең, сага 1 килограмм этинен берем десең, бул болбойт ал. Эмне кылыш керек? Ага жөн эле садака иретинде, хадия иретинде берсеңиз болот. Акчасыны союп берген үчүн өзүнчө акысын төлөп туруп, андан кийин ага бере берсеңиз болот да. Бирок ошого акысы иретинде берген болбойт. Андан кийин курбандыктын эти кандай бөлүнүш керек? Эмне кылыш керек этини дегенде? Айтып өттүк, курбандыктан негизги максат кан чыгаруу деп. Бирок эти кандай болот дегенде, сүннөт боюнча эти 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү өзүңө үй бүлөң менен жеп, бышырып жегенге. Экинчиси болсо эмне? Белек иретинде, хадия деп коет. Хадия. Таныштарыңа колуңда бар болсо дагы, туугандарыңа, жакындарыңа, кошуналарыңа эмне колунда бар болсо дагы белек иретинде берүү.
Üçüncüsü bolsa kedeylerge sadaka iretinde berүү. Demek ушул 3кө бөлүү бул сүннөт. Белек менен хадия менен садаканын айырмасы, хадия эмне? Белек болсо колунда бар адам болсо дагы ага мындай мамилеңди жакшы кылыш үчүн, ортоңдо ынтымак пайда болуш үчүн жакындарыңа, туугандарыңа бере бересиң. Ал эми садакадан максат ошо колунда жок адамдарга жардам иретинде берүү. Демек ушул 3кө бөлүү ушул сүннөт. Бирок этин баарын өзүң үй бүлөң менен жеп койсоң деле курбандыгың туура боло берет. Баарына садака кылып койсо деле курбандык туура боло берет. Бирок сүннөткө каршы болот. Түшүнүктүбү? Курбандыктан этинен адам баласы өзүнү жесе болот да. 3кө бөлүнөт дегенден кийин жесе болот деген бул маселени өттүк. Аллах таала факулу минха ва ат'имул баисил факир. Силер анын эттеринен өзүңөр да жегиле жана кедейлерди дагы жедиргиле деп аятта ачык айкын келет. Демек муну жесе болот. Кээ бир алымдар жада калса жеш важип деп айткан. Адам баласы өзү жеш даган важип деп айтышкан. Андан кийинки маселе. Кимде ким курбандык кылам деп ниет кылган болсо, ал адам мына ашры зилхиджа айынын кирери менен тырмагын алса болбойт эмес, албаган сүннөт. Тырмагыны, чачыны, түктөрүнү жулбай, ошо курбандык чалганга чейин ушуларны эметиш керек, сакташ керек. Демек, Зулхиджа айы азыр 2 күндөн кийин келеби? 2 күндө так болот да, айга каралыпчы. Зулхиджа айы келгенге чейин тырмактарды алып, түктөрдү ала тургандарды алып, даярдан алыш керек. Анан ошо бойдон курбан айтка чейин, курбандык чалганга чейин албаш керек. Албай жүргөн ушул сүннөт. Жана ошондой эле курбандык чалам деген адам өзүнүн үй бүлөсүнү да ошондо алдырбаш керек. Курбандык чалсаңыз, бала чакаңыз, аялыңыз, үй бүлөңүз дагы албай турганы ошол сүннөт болот. Демек курбандыкта алам деген ушундай нерселерни, чачтарыны, тырмактарыны албай жүрүш керек. Кийинки маселе, курбандык чалганда бирден ашык кылса болобу, болбойбу деген. Мисалы, 2 кой менен курбандык кылса болобу, уй менен, төө менен. Бул болот. Канча чеги жок курбандыкта. 2 кой соесунбу, кудуретиңе жараша. 3 соесунбу, уй соесунбу, бул баары тең болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 кой сойгон. Бирок асыр сахабалардан келет, ушундай адамдар жарышып калды дейт да, табаханнас фасару кама тарам. Адамдар курбандыкты көп кылып жарышып калышты дегенде муну алымдар айтышат. Сахаба Анас радыйаллаху анху кайтарып атат да ошол нерседенчи. Алымдар айтышат, бул жанагындай атаандашып, жарышып, эл көрсүн деп мактанып калган, ошондой болсо кайтарат. Жөн эле ибадат иретинде кылып атса, канча көп кылса деле боло берет деп. Андан кийин айтат, "Ва Жабир ибн Абдуллах анхума قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 أو البقرة عن 7." Раваху Муслим. Жабир радыйаллаху анху айтат, Худайбия жылы биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен курбандык кылдык деди. Төнү 7 адам бөлчүбүз деди. Ошондой эле уйду дагы 7 адам бөлчү дейт. Эми бул жерде ошол курбандыкка шерик болуп курбандык кылуу, ошол маселелер келет. Биринчи маселе, курбандыкта шерик кылса болот, бирок ошол шерик болуу деген 2 түрдүү болот. Биринчиси акчасында шерик болуу, ошону сатып алууда шерик болуу. Экинчиси болсо соогунда шерик болуу. Акчасында шерик болуу дегенде койду бир эле адам алыш керек. Бир адам. Ата бала бир үйдө жашайбыз биз, экөөбүз канча бар сенде деп экөөбүз чыгарып бир кой алып коелу десе болбойт ал. Апасы менен баласы болсун, бир туугандар бир үйдө жашаса, чогултуп туруп бир кой алып коелу десе болбойт. Бирөөсү алыш керек. Кудурет, кимисинин кудурети жетсе, ошол бир адам эле алынат. Экөөнүн тең кудурети жетсе, экөө тең ала берсе болот. Бирок экөө биригип туруп бир кой алса болбойт акчасында. Ал эми төө менен уй боло турган болсо, аны 7 адам шериктеш болсо болот. Акчасында 7 адам. 7ден аз болуп калсачы, ал да боло берет. Эмне көбүрөөктөн чыгарышат, бирок боло берет. 7 адамга жарактуу болот деген майында. Ал эми соогунда болсо, соогунда шериктеш болгондо ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнү шериктеш кылса болот. Мен курбандык чалып атам, ушул соогунга аялым, бала чакам, өтүп кеткен ата энем бардыгы шериктеш болсун деп ниет кылса эмне боло берет соогунда. Ошо дагы эмне
Соогунда шериктеш болгондо дагы алымдар айтышат, өзүнүн үй бүлөсү менен гана чектелиш керек дейт. Баары жалпы мусулмандарга, жалпы үммөткө дегилерге баары шериктеште өзүнүн үй бүлөсүнө чектелиш керек дейт. Кийинки маселе шериктеште дагы уйду төөнү 7 адам деп айттык, 7 адам деп айттыкпы? Эми ошол 7 адамдын 3өөсү курбандык ниет кылып атат. 4өөсү этти максат кылып атат. Жөн эле эт үчүн, курбандык эмес. Демек ошондой кылса дагы ал жарактуу боло берет. 4өө жөн эле ибадат иретинде курбандык деген ниети жок, бирок эт керек мага деп 4өө этти ниет кылып, 3өө курбандык ниет кылып атса, ошондо 7 адам боло турган болсо, алымдар айтат, анда дагы эмне жарактуу боло берет деп. Бул буга далил эмне десе, ошо жалпы хадистер. Бадана деген 7 адамдан деген жалпы хадистер. Кийинки дагы маселе бул эскерилген маселе көбүнчө ошо Саудия жактарда алымдар эскеришет. Өзүңдүн өлкөңдөн башка жерге курбандык кылуу дегенде аякта белгилүү болуп кеткен да, көбүнчө акчалуулар ошо кедей мамлекеттерге жиберейли акчаны, ошолор кылсын курбандыкты, бизге жетишиктүү дегендейчи. Баягы айтып өткөндөй эле ар бир адам өзү кылганы, үйүндө кылганы бул жакшыраак. Нар жакта муктаждар болуп атса дагы, эмне бул чоң ибадат. Мунун өзү кылган, ар бир адам өзү кылган, өзүнүн жеринде кылганда чоң пайдалары бар да. Кийинки маселе, курбандык чалгандан кийин чачты алуу, кырып, ким курбандык кыла турган болсо, курбандыкты алып бүткөндөн кийин чачын кырып алуу дагы бул сүннөт. Ибн Умар радыйаллаху анхудан келет ушундай маселе.